Biz bir-biribizге мындай сөздөргө комментарий бербесек да, өзгөчө балбакзарлыкка сизди чакырат элем да. Мен фамилия айттым, урматтуу депутаттар. Фамилия айткан жокмун мен. Biz качан ошол курулуш тармагында иреттейбиз да. Мына азыр эле коллегалар тарынбасын, курулуш тармагында алар сунуштап атат да. Көбүнчө бизнеске тийиштүү, аларга жардам берүү жактан болуп атат да. Мына карабайсыңарбы, канча жарандар жүрөт. Ошол курулуш тармагында шылымдар үчүн алар үйсүз эле калышты да. Кээ жерде үйлөр бар, бирок техникалык паспорттор берилген эмес. Мына мага кайрылып атышат. Ипарстрой 2011-жылда курулуп, дагы эле техпаспорттор жок. Мстрой групп. Мына канча соттоштор болуп атат, соттошуп жүрүшөт, бирок мамлекет эч жардам бербей жатат да. Ушундай көп кабаттуу үйлөр бир эмес. Мыйзам долбоорду окусам, дагы эле ошо курулуш компанияларга сон болуп атат. Жарандарды алар алдап эле жүрүшпөйбү көбүнчө? Бул мыйзамды акчаны топтоп, анан же курбай, же качып, мына ошол эле район билдинг эмне болду. Биз катты жазып атабыз. Азыр эле мына камашты. Алабаевич, бул мыйзамды биз мындай айтканда сунуш кылган жокпуз. Андан тышкары биздин позициябыз бул мыйзамда көптөгөн сын пикирлерибиз бар. Бул мыйзамды экинчи окууга чейин ошол өкмөттүн дагы сын пикирлерин эске алуу менен гана андан кийин карап чыкпасак, биздин эң жакшынакай 94-жылы кабыл алынган ошол мыйзамыбыз менен азыр иштеп атсак, азыр бул мыйзамда кабыл алынып кете турган болсо, эми чечип келаткан маселелерибиз башаламан болуп кетиши мүмкүн. Жок, мындай болуп атпайбы? Силер эмес, депутаттар сунуштап атышпайбы? Силер сунуштасаңар жакшы болот эле да. Мен азыр мисалы кээ бир сөздөрдү коллегаларга айта албай жатам да. Хотя негизи жарандарга в пользу граждан надо писать законопроекты. Мы пишем в пользу строительных компаний. Я понимаю, строительство двигатель экономики, но в конце концов мы же должны очистить рынок от мошенников в строительной сфере. А когда мы это сделаем? Качан биз ошону кылабыз? Дагы эле ошол эле шылымдар жыргап эле жүрүшөт да. Они же всем портят репутацию. Есть хорошие у нас строительные компании, есть. Но сколько мошенников? Немало. Сейчас что строительная компания, за ним депутат, еще кто-то стоит там. Но так же не должно быть, в конце концов. Дастан Далабаевич, эми бул көрүнүштөр, мошенниктер, алдамчылар, бул 2020-жылга чейин көп мыйзамсыз курулуштарда болгон, өзүңүз билесиз, бирок акыркы жылдардагы мошенниктер да жок. Себеби биз курулушка койгон реестрге дагы кайсы бир компания өзүнүн курулуштагы капиталын көрсөткөндө гана уруксат кагаздарын берип атабыз. Буга чейин билесиз, 2 киши, 3 кишинин башы биригип эле бизнес баштап, анан курулушту баштап кеткенде бири-бирине таанышып алдап кетет, ортосунда карапайым эл талаада калчу. Азыр андайга биз жол бербейбиз. Азыр мошенниктер жок. Жок, андайлар бар да, мен силерде факт менен даже берем. Катты жазып атпайбызбы? Силерден отписка эле келип атат да. Соттун чечими жок. Кайсы компанияны силер мошенник деп айта аласыңар? Эч ким айта албайт да. Бирдеме болсо эле курулуш компанияларын жамандайсыңар. Курулуш компаниясы бул кыргыз экономикасынын ана башында турган отрасль бул. Курулуш компаниялары мультипликативный эффект эмейт атат. Канчалаган тармактарды артынан тартып келатат. Биткө чөшүп көйнөктү отко жакпайлы да, жамандары да бар арасында. Аларды жаман деп атып, бир килейген тармакты жок кылабызбы? Азыр кимде башы кычысы эле барылып курулуш компанияларын баса каласыңар. Ошо арабызда кээ бир депутаттар дагы бирдеме болсо эле мына балбакзарлык курулуш компанияларын айтса эле, ошолорго болуша берет дейт. Болушам, неге болушпайм? Эмне үчүн болушпашым керек? Бир килейген тармак өлкөнүн алдыга карай тартып баратса, болушамын. Алардын ичинде де жамандар бар. Эмне биз баарыбыз эле супсулуу аябай сонумузда калган тармактар жаманбы? Ошон үчүн баардыгын мындай мыйзам чегинде, мыйзам менен алып барсак, тармактардын да экономиканы алдыга тартып бараткан тармактары бар. Biz bir-biribizге мындай сөздөргө комментарий бербесек да, өзгөчө балбакзарлыкка сизди чакырат элем да. Сизди урматтайм депутат катары. Бирок мындай болбойт го эми. Адатка уже айланды да. Чыдайбыз, бирок кээ бирде уже
чыдамчылык уже болбой жатат да. Анан мындай, урматтуу Балбак Зарлыкович, сиз болушсаңыз, анда мына былтыр күзүндө фракция ынтымак эл менен жолукканда курулуш компанияларды талкуулап ошол жерде бир топ шылуундар бар экен деп өзүлөрү айтышты да. Канча арыздар түштү, секретариаттан алсаңыз болот да, фракциядан. Ошол жерде барып элге айтпайсызбы, мындай шылуундар жок турбайбы bizde, сот чыга элек деп. Эми бияка чыгып айтып атасың. Фракция, сиздин эле фракция барып ошол эл менен жолугуп ушундай мындай жолугушууларды өткөргөн да. Мына ошол эле Талант Иманыкун уулу барган ошол жерге. Турабы? Курулуш тармагында бир топ эле тармагында компаниялар барган. Моюна кээ компаниялар алышты. Андай бар факт. Просто эми мен айтып атам, да, курулуш компаниялар жакшы бар. Жакшы деген бар компаниялар. Бирок жамандар өтө көп. Алар ошол как черное пятно, кара мындай пятно болуп атат да. Ошон үчүн мен ошол боюнча, ушундай компаниялар боюнча айтып атам. Аларды эриетке салыш керек. А биз мыйзам долбоорду мен мына окуп атам, бул жерде только мындай бизнес пайдалуу болуп атат да. Бизнес лобби болуп атат. А жарандар ушундай эле калып калабы? Алданып жүрө береби анда? Мен бирөөнүн фамилиясын айттымбы? Эми алынгандар өзүнө алына берсин. Мен фамилия айткан жокмун да мен. Мен жооп берип атам да, сизден башка деле мага сын айткан бар, өзүңүздү өйдө көтөрө бербеңиз. Башка адаларды айтып атам, мен фамилия айттым, урматтуу депутаттар. Фамилия айткан жокмун мен. А эмне мен өзүмдүн пикириме сиз мага эмне комментарий берип атасыз? Мен өзүмдүн пикиримди айттым курулуш компаниялары боюнча. Наоборот, сиз мага комментарий бербеңиз. Мен фамилия айткан жокмун. Ынтымак фракциясынын мына лидерибиз бар, өзү жооп берсин. Мен ынтымак фракциясынын лидери эмесмин. Мен анын мүчөсүмүн. Лидерибиз отурат, өзү жооп берсин. Мындай жөн эле урдура бербесеңер чыгып албечи. Фамилия айткан жокмун, мен фамилияңы айтпаңыз. Ооба, мен өзүм пикиримди айттым. Мына лидер жооп берсин ынтымак фракциясы. Урматтуу депутаттар, эми биздин фракциянын аты аталып кетти, мен жооп берип коеюн. Албетте, фракция ар кандай жыйындарды өзүнүн убагында өткөзүп жүрөт. Курулуш компаниялар боюнча дагы биз бир эмес 2-3 ирет чыгып, ошол курулуштарды карап, курулуштарда болгон кемчиликтерди айтып келатабыз. Адан эч мындай саясат кылган кереги жок. Биз айтылган кемчиликтердин баардыгын ордуна коюп келатышат, ага дагы биз ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бул мыйзам боюнча бул такырбыга тиешеси жок мыйзам, биздин выездтерге тиешеси жок мыйзам. Фракциянын чыгып аткан өзүнүн кемчиликтерин айткан кемчиликтерин алкагында керек болсо мыйзамда жазып чыгып, анын алкагында дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Ага мен ойлойм, жалпы фракцияга дагы пикирди айтканын кереги жок.